Сразу башында эскертүү беремен, акча салып иштей албайсызбы? 10 миң, 20 миң акчаңыз жокпу? Поток кеш сиз үчүн эмес. Акчаңар жокпу? Сураныч вообще катталбагыла. Мен сизге ссылка берем WhatsApp'тан или Telegram'дан реферальный ссылкам. Ошол ссылканы басасыз, мынакей. Эгер менин номеримди сохранить кылган болсоңуз WhatsApp'тан, сизге жөнөтүлгөн ссылка сөзсүз түрдө ачылат. Мынакей. Вайти дегенди басасыз. Вайти. Мына. Эми бул жерде мына белгилеп койдум. За регистрация деген жашылды басасыз, ачылат экран. Бул жерге электронный почтаңыз жазасыз. iCloud жазылбайт, Mail.ru же gmail.com деген бар го, ошону жазсаңыз сиздин электронный почтаңызга код келет Gmail'га. Ошол кодду мына жерге жазып туруп коесуз. Код келди да, цифра, 5-6 цифра. Ошону могул жерге койсоңуз, код туура болсо ылдыйда отправить деген жазуу жанат. Эми мобильный телефон, сиз Кыргызстанда болсоңуз плюс 996 706 22 56 деген сыяктуу номериңизди жазасыз. Түшүндүрө алдымбы мына? 996 менен жазылды номер, ошону туура түшүнгүлө. Эми паспортто атыңыз кандай болсо, ошондой жазасыз. Англисче эмес, орусча. Мисалга, атыңыз Гүлбарчын Бактиевабы? Жазасыз атыңызды. Анан мына жерге келгенде, достор, кааласаңыз мына Telegramга кирген логинди, мисалга, WhatsApp'ка кирген номер жазып койсоңуз болот. А пароль болсо, сөзсүз түрдө англисче пароль болушу керек. Примерге жазып койдум паролду. Эми ылдыйдагы галочканы коюп, көктү за регистрироваться дегенди басасыз пароль койгондон кийин. Сохранить басып койсоңуз, паролуңуз резко сакталып калат. Оң жакта үстүдө сохранить деген жазуу чыкты. Сактап алуу бөлүмү, басып коюңуз дагы. Бүттү. Анан могул жерде окейди бассаңыз, мына жашыл менен окей деп турат. Ошо окейди бассаңыз, мына логин паролуңузду жазасыз дагы, выход деп кирип кетесиз. Бүттү. Кабинет ачылды. Вот. Сиз туура катталган болсоңуз, ушул кабинетиңизде Зарина Асанова эмес, менин атым Айжамал Алайыр кызы деп чыгышы керек. Түшүнүктүү болдубу сиздерге? Вот. Катталгандан кийин кабинетти мага тартып жөнөтөсүз. Мынакей мен белгилеген жерге кирип туруп, я согласен, согласен деген галочкаларды коюп чыгышыңыз керек. Мынакей оңой эле, бул кыйын эмес. Түшүнбөсөңүз сурайсыз, мынакей. Катталдыңызбы? Сөзсүз түрдө байланышка чыгып, мен катталдым деңиз. Мына оң жактагы 3 сызыкты басып туруп, мына добавить на главный экран деген бар. Redmi, Samsung, Honor, Poco деген телефондордо бар. Добавить деп экранга кошуп койсоңуз, WhatsApp сыяктуу мындай экрандан сизге поток кеш көрүнүп турат. Мына көрдүңүзбү? Экранда поток кеш деп турат да. Каждый раз логин пароль терип отурбастан, ошо бир жолу кирген бойдон экранда сакталып калат. Ошол логин паролуңуз личный кабинет экранында тура берет. Каждый раз логин пароль терип кирүүнүн кереги жок.